basık berekeli. Jaman görüp ne fayda, gelçiler gülüp, geççiler güttü. Assalamu alaikum Kırgız elim, Moskvada mekendештер, Kırgız elim. Men аты жөнүм Парвиз, Баткен облусу Лелек району Жаштык айылынан боломун. Таныбагандар болсо таанышып алалы, анан кепти баштайлы туугандар. Өзүңүздөр билгендей, кече күнү мен эжебиз 3 баласы менен ушинтип Москвада кичине кыйналып калыптыр деп видео чыгарганмын. Ошондон кийин кандай нерселер болуп кеткен сиздер менен бир сыра бөлүшүп коеюн, чтобы эл дагы чындыкты билиш керек. Биз эсиңиздерде болсо буга чейин 3-4 жардам берип, андан сырт ошол бир шортста номер калдырганбыз. Кимге жардам керек болсо, биз өзүбүз Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам беребиз. Жана ошону видеого тартабыз. Видео чыгарганмын. Андан сырт туугандар, кээ бир комментарийлерде өзүңүздөр окуп атасыздар. Бул өтө редки. Парвиз ушуну көрсөтпөй эле тартып койсоң болот да дегендерге, урматтуу мекендештер, мен Москва жергесинде блогер болуп иштеймин. Жана мен башка нерсени деле тартсам боло берет, бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул колдон келген жардамды берип, ошонун иштери менен бөлүшөйүн, башкаларга дагы мындай өткөзүп берейин деген эле менде план болгон. Эжебиз боюнча эми баштай турган болсок, өзүңүздөр мен постоянно бөлүшүп келем. Мен любой случайга даяр баламын да. Кече күнү бизге эжебиз кайрылды, группадан кайрылды, бир сыра текшерип туруп, анан барганбыз. Эжеге деле айткам, эже чын эле кыйналып калгансызбы? Кыйналган болсоңуз биз колдон келген жардамды беребиз. 3 балаңыз болсо анда биз сөзсүз жардам беребиз деп Одинцово жактан ошол Сходня Подмосковьяга 2 саат 40 минутта жетип окшойт. Оператор балдар деле алып алганмын. Барып мен сразу камера менен кирип туруп, эже телефондо деле сурагам, эже тарсам боло береби? Кааласаңыз эгер ошончолук кыйналган болсоңуз, кийин акырында картаңыз деле коюп коем. Эл деле, кыргыз эли мындай ситуацияларга жөн карап турбайт деген. Ошол сизден толук интервью алсак боло береби? Ооба. Ну, микрофонду эже таап алат окшойсуң да. Азыр эже мага айткан, "Хорошо, укам, тарта бер" деген. Келип тартым туугандар, сиздерге көрсөттүм шарттарыны. Ал жерде эсиңиздерде болсо, Баткендик эжем дагы болгон. Ал өз оюн айтып берди. Бизде ушундай балдарыбыз бар экен, биз билбей жүрдүк да, буну кантип кетириш жолун эч таппай жүрдүк да. Негиздеп келгенде көрүп турган адамга өтө эле кыйын жашоодо жашады. Ооба. Москвада кыйын эже. Ооба. Анан эжебиз өзүнүн ошол балдары боюнча дагы ситуациялары кандай болгонун силерге айтып берди. Бир балам кулагы жакшы укпайт деди, бир баламдын ошол ооруйт, экөөнү тең Кыргызстанга алып барып, буюрса лечение кылам деп өзү открыто айтып берип атат. Анан күйөөбү боюнча туугандар, мага мен ал адамды тааныбаймын. Мага айтып атат, эжекебиз айтып атат, ушинтип күйөөм 1 жыл алдын үйдөн чыгып кетип, ошо менен связь жок деп айтып атат. Андан кийин видео чыккандан кийин мага иниси кайрылып атат. Сөгүнүп чалып, андай эмес, силер башкача кылтасыңар деп мага кайрылып атат. Кайрылганда мен такташтырып баштасам, урматтуу мекендештер, инисин айтышуу боюнча эжеси эч кандай жардамга муктаж эмес, бирок күйөөбү деле 15 күн алдын Кыргызстандан Россияга келем деп границада депорт болуп, обратно Кыргызстанга кеткен экен. Бирок ошол эле учурда туугандар мага өтө көп ошол Химкидеги эжелер чалып атат. 1 жылдан бери жөнөтө албайбыз, укам, колдон келген жардам берип Кыргызстанга жөнөтүп бер. Действительно кыйналды. Бул жерде суукта балдары деле ооруп атат деп мага кайрылып атса, мен көз карап тура албайм туугандар. Ошон үчүн туугандар, бул жерде бир адамды биз паска уруш эмес, ниетибиз биз туугандар, любой адам жардамга муктаж болот. Любой адам жардамга муктаж болот туугандар. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Алла Таала бизди ар кандай кылып сынайт. Ошол адам мага кайрылды, значит, ошол адамды Алла Таала жөнөтөт. Ушул ушуга бар деп бизди да, мени да сынайт. Мага ушинтип кайрылып атканда мен кандай, мындайча айтканда, кандай мамиле кылышым керек туугандар. Комментарийга дагы өз пикириңиздерди жазып кетиңиздер, себеби мына караңгы түндө силерге сүйлөп отурам, урматтуу мекендештер. Мен 23 жашымда болгон нерселерди кылып көрдүм, болгон бизнестерди кылып көрдүм туугандар. Любой бизнесте ызычуу болот, түшүнбөчүктөр болот, бирок любой нерсени түшүнүп келсе болот. Мындан 5 ай алдын мени туугандар 10 миллион карызым болгон. 23 жашта элестетиңиздер, 10 миллион. Мен ушундай рискованный баламын. Ар жерге башымды тыгып көрүп, бизнести кылып, окшой калса башка бизнеске өтүп,
менде постоянно аракет болгон. Алла Таалага Кудайга шүгүр, Алла Таала менин даражамды ушунчалык көтөрүп койду. Ушул ситуациядан туугандар болгон 2 айда чыгып кетип атам. 2 айда мен азыр эсептеп чыксам 12 миллион 800 миң акча бердим туугандар. Ошол мен арада мен розыгрыштан кылып көрдүм. Аллага ушунчалык сүйүнүп айтамын, ушул розыгрышты өткөзбөгөнүмө, себеби Алла Таала мен ушунча аяганыга мен ушунчалык курсамын, акчаларын чекеден кайтарып бердим. Азыркы учурда деле туугандар, мен силерге айтып өтөйүн, азыркы учурда деле менин мойнумда эсептеп чыксам 900 миңге жакын менин карзым бар экен. Бирок бул сумма мен үчүн эртең мен айлык алам, бир 10-15 күн ичинде айлык алам. Бул сумма мен үчүн Кудайга шүгүр, азыр Алла Таала даражам көтөргөн үчүн мен оңой эле кутулуп коем деген ойдомун. Ошол эле учурда ошол өзүм таап аткан акчалардан мен акчага берилген бала эмесмин. Эркекче эле ушу Алла Тааланын ушул 5 күндүк дүйнөдө Алла Таала ыраазычылыгы үчүн ушул жакшы күндөргө пока возможность барыда ушундай сооп иштерди кылып калайын, жана ошону эл менен бөлүшүп, башкаларга деле мисалы өткөзүп берейин деген ой план болуп атат. Блогер болуп мен башка нерсени деле тартсам боло берет туугандар. Бирок ушул жакта Алла Тааланын жолун тандап, сиздер менен бөлүшүп, билесиздер, кайрымдуулук боюнча дагы өтө көп YouTube'га видеолор чыгат. Ошолорду колдоп, колдон келген күчтү ошол жака жумшап, сооп иштеп алайын деген мен мисалы акыретти ойлогон баламын туугандар. Себеби кыйын күндөрдө сиздердин жаныңыздарда бир гана өзүңүздөрдүн ошол акыреттик досторуңуздар калат, ошого окшогон жакын сиздер үчүн күйгөн адамдар ошол кыйын күндөрдө жаныңыздарда болот туугандар. Акча, машина, бизнесиңиздер болсо анан ар кандай адамдар келип калышы деле мүмкүн. Мисалы Москвада мен бизге окшогон балдарда карапайым элге билинбей калышы дагы мүмкүн, бирок бизнес кылып, бири шапкасына кийизип, эптеп ошол жерден ситуациядан Кудай кааласа акча иштеп алам дегендер эмне жерден туугандар? Менин башымдан ушунчалык өттү. Бир күн Кудай кааласа сиздер менен дагы жакшы бөлүшөм. Азыр Кудайга шүгүр жакшы бизнестер кылып келип атам. Башка бизнестер бул пока кыргыз эли дагы билбейт, менин подписчиктерим дагы билбейт. Кээ бирлери укам молодец, ушул карыздан өтө тез чыгып кеттим дейт. Мен элден сураган жокмун ошол маалда дагы. Кудайга шүгүр, Алла Таала биздин ден соолугубузду эле чың кылып турса, любой проблеманы чечсе болот туугандар. Эже боюнча биз Кудай кааласа азыр билетин алып беребиз туугандар. Комментарийга телефон номерин калдырып коёмун. Ошол жерден сиздер деле картасынан которуп, жардам берип койсоңуздар болот. Себеби мага өтө көп эжелерибиз именно ошол эже боюнча айтып атат. Иниси бияктан чалуу угрожение кылып атат. Эми мен айтарым туугандар, любой адам муктаж болгондо жардам берип койсок, биз кыргыз эли бардыгыбыз любой күнү бүгүн өйдө болсок, эртең ылдыйга түшүп кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн айтат туугандар, постоянно садака кыл, садака 70 кырсыктан сактайт дейт туугандар. Мен билбейм, менин случаymда туугандар, мага бир гана Алла Таала жардам берди, бир гана Алла Таалага ишениңиздер туугандар. Алла Таала сиздерди любой ситуациядан алып чыгып кетет. Эгер чын дилден Алла Тааладан сурасаңыздар, Алла Таала сиздерге каалаган нерсеңиздерди билет. Бир нерсени максат кылганда да чоң максат кылып, ошону Алла Тааладан гана сурасаңыздар, сиздерге адамдарды, ошол керектүү адамдарды сиздерге себепкер кылып коет. Жана ошондой эле туугандар, аракет кылыңыздар, аракет кылсаңыздар, любой нерсе кылса болот. Азыркы жаштар дагы этият болуп, колдон келгенче ишти кыла бергиле, максатыңарга жетесиңер. Алла Таала бере турган адам, бирок аны кээ бирлерге оңой берет, кээ бирлерине кыйын сыноо менен берет. Көптү окуган эмес туугандар, көптү көргөн билет дейт. Мен деле ошол электен келип туугандар, 6-классында келген, Нижний Новгородко келип, ошол жерде 6-классында ошол жерде көрүп аткан инсандар болсо, 6-класста 4 сетканы кармап алып, самсы сатат элем туугандар. 3 километр пешком барып, ошол самсыны рынок ичинде сатып, ошол жерде кичине орусча үйрөнүп калгам. Ошондой туугандар. Кудай кааласа биз бириге турган болсок, бул бир адамдын мындай паска уруу эмес, муктаж малына жардам берүү деп элестетем. Ошондой эле видеороликтерди Кудай кааласа мен тартайын деген ойлорум болуп атат. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Ошол айтканымда Кудай кааласа биз билет акчасын которуп беребиз. Эгер кимде ким кайдыге карабай жардам берем дей турган болсо, эжекебизге комментарийде номер болот. Керектүү акча жыйылгандан кийин мен алып саламын. Прямой акчасы сиздердин аманатыңыздар өзүнө барып тиет.
эжекебиз чындыгын алганда, көпчүлүктүн мнениясы менен алганда туугандар кыйын. Аял кишиге 3 баласы менен кыйын. Мына күйөө деле аракет кылган экен. Мисалы, мен эжекебиздин өзүбүздүн айтып бергенин эле мен силерге чагылдырып бергенмин, бирок бул жерде чындык эмес жерлери деле бар экен. Билбейм кандай максатта эжекебиз кылган, бирок эжекебиз деле түшүнүп койсо болот. Өтө оор акыбалда туугандар, 3 нерсеси менен азыр любой нерсеге даяр да. Ошого туугандар, ата-энесиге деле ден соолук каалайм. Кудай кааласа, мына биз Кыргыздын патриот жигиттери колдон келген жардамды берип, анан ушул Кыргызстанга жөнөтөрбүз. Азыр туугандар чекти көрсөтүп коем, картасына түшөт акчасы. Ошо биримдикте боло берели туугандар. Кудай кааласа, алдыңда өтө жакшы иштерди кылабыз. Сиздерден ошол каналды көтөрөйүк, сиздер менен төлкө жакшы иштерди бөлүшөбүз туугандар. Баарыңыздан ишиңизерге ийгилик. Верите, мечтайте, веру не теряйте. Көптү билгендер эмес,